10 класс кыргыз тили мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз балдар, үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай бөлүнүшү. Буга чейин балдар биз үнсүздөр кыргыз тилинде канча үндүү, канча үнсүз, булар боюнча толук маалыматтарды алганбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда ошол үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай бөлүнүш туурасында маалымат алмакчыбыз. Сабактын максаты үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай бөлүнүшү туурасында маалымат ала алышат. Алардын түрлөрүн, бири-биринен айырмачылыгын билишет. Сөздөрдү талдай билүүгө машыгышат. Үнсүз тыбыштар. Өпкөдөн чыгып келе жаткан абаанын күчтүү агымы ооз көңдөйүнөн кандайдыр бир жолтоочулукка учурап, же чыңалган жолтоочулукту күч менен жарып, же ага сүрүлүп өтүүдөн үн менен шыбыштардын жардамы менен пайда болгон тыбыштар үнсүз тыбыштар деп аталат. Кыргыз адабий тилинде балдар 25 үнсүз тыбыш бар. Үнсүздөрдү жасалуу ордуна карай бөлүштүрүүдө көмөкөйдөн ооз көңдөйүнө жана мурун көңдөйүнө өткөн абаанын агымы кайсы активдүү органдын кыймылы аркылуу жолтоолукка учурай тургандыгы эсепке алынат. Үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай бөлүнүшү. Эң биринчи балдар, биз үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай кандай болуп бөлүнөт жана аларга кайсы тамгалар кирери менен таанышып алалы. Алар жасалуу ордуна карай биринчи, экинчи жасалуу ыгына карай, үчүнчү үн менен шыбыштын катышына карай, төртүнчү түгөйлүү же түгөйсүздүгүнө карай болуп 4кө бөлүнөт. Жасалуу ордуна карай эрин-тишчилдер, ушчулдар, орточулдар, артчылдар, түпчүлдөр болуп бөлүнөт. Эми кош эринчилдер. Кош эринчилдер деп биз эмнени айтабыз? Жана кош эринчилдерге кайсы тамгалар кирет? Маани берип, көңүл бөлөлү. Кош эринчилдер булар биздин сүйлөп жатканда оосубуз, астыңкысы, үстүңкү эриндерибиз бири-бирине кептелип айтылганда эки деген сөздү биз эмне дейбиз? Кош деп айтабыз, көбүнчө. Ошондуктан кош эринчилдер астыңкы жана үстүңкү эриндердин бири-бирине кептелип калышы, ошол аркылуу абаанын сыртка чыгышына бөгөт болушу менен жасалган тыбыштар кош эринчилдер деп аталат балдар. Буларга Б, М, П тыбыштары кирет. Булар кош эринчилдер. Эрин-тишчилдер. Эрин-тишчилдердин айтылышында үстүңкү тиштерге астыңкы эрин тийишет да, абаанын агымын бөгөп чыгарбай турат. Булар В тыбышы, Ф тыбыштары. Андан кийин ушчулдар. Ушчулдар Т, Д, Н, С, Ш, З, Ыч, Р, Л, Ыц, Ж тыбыштары. Булар ушчулдар. Ушчул үнсүздөрдүн артикуляцияланышында тилдин уш жаккы бөлүгү активдүү катышат. Башкача айтканда, абаанын агымына тилдин учу тоскоолдукка учурайт. Ушчул үнсүздөрдө балдар тилдин уш жаккы бөлүгү активдүү катышат деп атабыз, абаанын агымына тилдин учу тоскоолдук кылып,
тамгаларды эмне кылып турат экен? Чыгарбай турат экен. Орточулдар. Орточул үнсүздөр тилдин орто бөлүгү катуу таңдайга көтөрүлгөн абалында жасалат. Абаанын агымына бөгөт болуучу органдар тилдин орто бөлүгү менен катуу таңдай айтылып турат. Мында ч тыбышы. Таңдай менен тилдин орто бөлүгү. Ж, ый, г, к, ч десек, мына орточул үнсүздөр булар. Артчылдар к, г, х, н тамгалары булар артчылдар. Түпчүлдөр к, г. Түпчүлдөрдүн жасалышында абаанын агымына бөгөт болуучу органдар жумшак таңдай менен тилдин арт жаккы бөлүгү түпчүлдөр деп аталат. Мындай тыбыштар к, г, х, ың тыбыштары. Булар түпчүлдөр. Эрин тиштилдер, ушчулдар, орточулдар, артчылдар, түпчүлдөр туурасында эмес балдар. Эмне кылдык? Кыскача маалымат алдык. Анда эмесе кийинки жасалуу ыгына карай канчага бөлүнөрүн көрүп таанышалы. Жасалуу ыгына карай жарылмалар, мурунчулдар, жылчыкчылдар, дирилдеме, капталчыл бириккен үнсүздөр болуп, жасалуу ыгына карай бөлүнүшөт. Жарылмалар б, к, т, д, п, г, к десек, булар жарылмалар балдар. Жылчыкчылдар с, з, в, ж, ш, ый, х, г, ф десек, булар жылчыкчылдар. Бул тыбыштардын айтылышында сүйлөө органдары эмне болуп атат? Бири-бирине тиер тийбес болуп жакындашып келип, анан жылчыктан чыгып кетип атат. Абаанын агымы ушул кууш өткөлдөн дагы эмне кылып атат? Сызылып чыгып атат. Мына булар жылчыкчылдар. Мурунчулдар м, н, ың тыбыштары. Булар мурунчулдар. Мурунчулдар бул тыбыштар аба мурун көңдөйү аркылуу өтүп, тыбыш сүйлөө органдарыбыздын бири-бирине кептелип калышы аркылуу жасалып атат. М, н, ың. Биздин тыбыштарыбыз мурун көңдөйүбүз аркылуу эмне кылып атат? Өтүп жатат. Дирилдеме р тыбышы тамгасы. Дирилдеме. Л, капталчыл. Ал эми бириккен үнсүздөр ыц, ытш, ж тамгалары, ытш тамгалары булар бириккен үнсүздөр. Эми капталчыл л тыбышын биз капталчыл дедик. Бул тыбыштын айтылышында тилдин учу үстүңкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өтөт. Л айтып көрсөк балдар. Л тилдин учу үстүңкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталынан эмне болуп атат? Өтүп жатат. Ал эми дирилдеме р тыбышы. Бул тыбыштын айтылышында балдар тилдин учу ичмекей тартып, катуу таңдайга тийишип, анан дирилдөө абалында айтылат. Р. Ал эми бириккен үнсүздөр. Булар ж, ч, ытш, ыц тыбыштары. Бул тыбыштар жарылма үнсүздөрдүн элементи менен башталып келип, жылчыкчылдардын элементи менен аяктала турган татаал жасалышынын натыйжасы болуп саналат. Мисалы, ыц тыбышы, т, с тыбышы катарында. Ж тыбышы, д, ж тыбышы катарында. Ш, ч. Ал эми ч тыбышы, т, ш тыбыштарынын айкалыш катарында эмне кылат? Каралат балдар. Эми үн менен шыбыштын катышына карай. Үн менен шыбыштын катышына карай үчкө бөлүнөт балдар.
Каткалаң үнсүздөр, жумшак үнсүздөр, уяң үнсүздөр. Каткалаң үнсүздөр кайсылар, жумшак үнсүздөр кайсылар жана уяң үнсүздөр кайсылар экенине көңүл бөлүп отуралы. Кыргыз тилинде 6 түгөйлүү үнсүз бар балдар. Алар Б, П, В, Ф, Д, Т, Г, К, З, С, Ж, Ш. Бул түгөйлөрдүн бири жумшак, экинчиси балдар карасаңар каткалаң үнсүз тыбыштар. Түгөйлүү үнсүздөр ооз экиреште айрым учурларда бирин экинчиси алмаштырып айтыла берет. Анткени артикуляциялык жактан бири-бирине булар өтө жакын болот. Калган үнсүз тыбыштар түгөйсүздөр. Ошентип кыргыз тилинин тыбыштык курамын түзгөн тыбыштар жана фонемалар, алардын бөлүнүшү тууралуу маалыматтар фонетикалык процесстерди өздөштүрүү жана фонетикалык талдоолорду жүргүзүү үчүн керек болгон эң маанилүү элементтерден болуп саналат. Каткалаң үнсүздөр П, Ф, Ч, Т, Ш, Ыц, Ытш, Х, К, С тамгалары. Булар каткалаң үнсүздөр. Жумшак үнсүздөр Б, В, Г, Д, Ж, З тамгалары. Булар үнсүздөрдүн ичинен жумшак үнсүздөр. Уяң үнсүздөр М, Н, Ң, Л, Ый, Р тамгалары. Булар уяң үнсүздөр. Түгөйлүү же түгөйсүздүгүнө карай түгөйлүүлөрдү санайлы. Б, П, З, С, В, Ф, Ж, Ш, Д, Т, К, Г тамгалары. Булар түгөйлүүлөр. Калган тамгалар булар түгөйсүздөр. Мисалы, ушул эле түгөйлүүлөрдүн жазылышы жана айтылышы боюнча маани берип карап көрөлү. Штаб жазылганда штаб, айтылганда штаб. Жазылышы сөзсүз, айтылышы сөзсүз. Жазылат гараж, айтылат гараж. Б, П түгөйлүү, З, С түгөйлүү, Ж, Ш түгөйлүү үнсүздөр. Айтиев жазылышы Айтиев, айтылышы Айтиев. В, Ф түгөйлүү үнсүздөр. Этаж жазылышы этаж, айтылышы склад жазылышы склад, айтылышы. Келгиле жазылышы келгиле, айтылышы. Мына балдар, биздин түгөйлүү үнсүздөрдүн дагы жазылышы жана айтылышы боюнча мисалдардан тааныша кеттик. Үнсүздөрдүн жасалууна карай бөлүнүшү. Эми үнсүздөр жасалууна карай кандай болуп бөлүнөт? Жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай, үн менен шыбыштын катышына карай, түгөйлүү же түгөйсүздүгүнө карай болуп бөлүнүшөт экен. Үйгө тапшырма балдар. Үнсүздөрдүн жасалуу ыгына карай бөлүнүшү туурасында сүйлөмдөрдү түзүп, аныктамаларын жазып чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.